Артериалдык кан кысым ол жас адамдарда, типти кээде кездешип жатат жасөспүрүм балаларда да. Себеби онун артериалдык кысымдын себебине байланыштуу. Ол биринчиликте, экинчиликте деп бөлүнөт. Мисалы, экинчиликте артериалдык кан кысым болсо, онда ол типти жас балаларда, жасөспүрүм балаларда жиі кездешет. Себеби экинчиликте дегенибиз ол кандайдыр бир оорудун салдарынан болотун кан кысымынын жогорулауы. Кысымдын жогору болуу бул кан тамыр жүйөсүнүн закымдалууна алып келет, кан тамыр жүйөсүнүн жарылууна алып келет. Сонун эң калыптуу жагдайы ол бас ми кан тамырларынын закымдалуу. Артык салмактын болуу, дурус тамактанбау, саламаттуу өмүр салтын устанбау және зыяндуу адеттердин болуу. Эгер артериалдык кан кысым диагнозу нактылангандан кийин кан кысымын төмөндөтүн препараттарды үнөмө ичүү керек. Кофеиндин организмге әсери тууралуу, кан тамыр жүйөсүнө әсери тууралуу бир нече зерттөө жумуштар жүргүзүлгөн. Сол зерттөөлөргө сүйөнүп айтатын болсак, кимде кан кысымы жогору немесе ол диагноз нактыланган, осы науқастарга тәулүктүк кофеиндин мөлшөрү 300-400 миллиграммдан аспау кажет. Атмосфералык кысым, ылгалдылык немесе аба ырайынын күрт өзгөрүшү, ысыктан суукка, сууктан жылы жерге баруу деген сыяктуу факторлор кан кысымынын жогорулауына алып келүү мүмкүндүгү бар.